Ассаламу алейкум, жамат. Кандайсыңар? Линияга чыктым. Деп учурашып туруп эле сменаны баштайын десем, пассажир келип калды. Так, биринчи заказды Яндекс доставкадан алдым. Советскийден ылдый жактан Кожзавод жака. Ошол районго эле 100 сомго. Анан кийинки заказды Индрайвтан 180 сом деп турган заказ 200 предлагать этсем алды. Анан келип калдым центрга 200 сом менен. Пока Индрайв бир заказ, Яндекс доставка бир заказ. Так, 4-нчү микрошка да бир заказ иштадым. Индрайверден 225 сомго центрдан. Индрайвтан ол жерден заказ туруптур 130 сомго. 150 сом предлагать этсем алды. Аз барабыз. Заказ каратыш. Индрайвтан да бир заказды бүтүрдүм. 150 сомго жанагы заказды. Мына бизде көздүн дагы аягына чыгып баратат. Жалбырактар төгүлүп, кардай жаатат деп эле бир ырсачын айтып салайынбы. Белая береза под моим окном деп. Яндекстен линиядан чыгып эле турам, потому что коэффициент жок. Индрайвтан отуруп алып, содалашыш керек. Мол, подозрительный заказ болчу, 460 деп турган Ахунбаевадан Наци университетке. Нормальный адам 460 сомго барбайт да, ал жака арзан эле барат деп 200 сомго. Что-то подозрительный деп 560 предлагать этсем алды. Ойлогондой эле мына педикообразныйлар заказ бериптир. Привет, как вы? Никуда не надо. Я просто хочу переднее сиденье. Вы понимаете, дед? Нет, не понимаю. No, I don't understand it. Англисче кылып коюп турушабы? Да не надо. Я и так счастлив. No need. I'm happy as I am, дейт го. Туура эмес которуп койгонбу? Минет дейт. Моему ослу хочешь сделать минет деп жазып көрөйүнбү? Мен эшегиме минет кылып бересиңби деп. Кекиртегиңе чейин. Койбу, мен убакытты кетирбей иштейли. Отменить заказ, сложный вызов. Кана эмесе соданы баштайлы бисмилля деп туруп 250 деп коюптур. Нормальный, вроде нормальный цена. Яндекс менен болгондо 300 сом чыкмак, 250 сом чистая калмак. Приняли. Маршрут түзүп көрөбүз. Вроде пассажир да адекватный эле окшойт. Макси дейт. Мерси деп коюптур. Макси деп. Французча кылып. 8-нчи микрорайондон Бак-Дөөлөт 22-ге барат экен. Маршрут түзгөндө 2 жети көрсөтүп атат. Кичине жакыныраак жол жок бекен деп карайын десем, жок экен. Кеттик анда. Индрайвтан да бир заказ алдым. Аз келип күтүп турам. Подъездин жанында. Тетиги эжең жандан бери тикип турат жатыр. Барпы Алыкулова, Иса Ахунбаева жака келдим примерно. Светофордон өтүп, кичинекей көчөлөргө кирген жакта. Азыр
Яндекстен линияға чыгып койдум. Линиядан заказ келсе келет, келбесе InDrive'дан карайбыз. Содалашабыз. Мына Яшадан линияға чыгып койдум, коэффициент жок вообще. Мына 30 пайда болуп калыптыр бассам. Өйдө жакта, орто сай жакта. А так кэф жок. Яшрицада. InDrive'ге киребиз. InDrive'да 3-8 км деп бар экен, тойгонбай бул каяка барат экен. 250 дейт. Белгилүү деп эмне дейт? Белгилүү дейт. 3-7 км бирок бул мол жака барат экен да. Алтын Ордого. 14 километрге 250 аз, 300 предлагать этип көрөбүз. 300 нормальный эле цена. Көнсөгүнүн көнбөсө күтүп турат дагы. По пути бирөө чыкпайынча. Приложениени ыргытып койдук пока. Бияктан баланс текшерип коебуз. Баланс в норме. Активность бүгүн көтөрүш керек. Бүгүн нормально көтөрүш керек активность. Көтөрүп анан бонустарды алыш үчүн. Буну алыш үчүн активность ниже 85 деп турат, көрдүңөрбү? 85тен жогору болгондо анан аласың да бонустарды. 5 заказга 250 сом, 10 заказга 550 сом, 15 заказга 800 сом. Так, мына Айдарали деген брат Его банкетный холлго заказ бериптир 192 сомго. Айдарали бул аз да. 13 километрге. Давай 240 сомго кеттик. Так, Яшрицада кандай болуп калды? Обстановка. Плюс 50 көтөрүлүптүр. Обстановка пока накаляется, Көкжардан, Орто Сайда, деп кой. Коэффициент чуркап азыр центрга түшөт бираздан кийин. Бүгүн күнгө понедельниктен вторникке караган түн, число 4-ноябрдан 5-ноябрга караган түн. Так. Не согласен, да? Хорошо. Белгилүү предлагать эткен, бул көнбөй койгон. Бирок 250 сомго шаардын бул бурчунан тигил бурчуна барганга желание жок. Без кэф заказ чыкты. Аз барабыз анда. Крылышки, агыр күн. Фастфуд приятно келдим. Биякта дагы крылышки. Биякта дагы чикен. Биякта бытовая техника. Биякта 5+ магазин экен. Дагы биякта Айболит. Дагы бир аптека. Биякта дагы бургер. Кыргыздар да ушундай. Питание жары өрөт, ори өрөт. Питание жары өрөт, ори өрөт. Неправильный питание да көбүнчө бизде. Ошон үчүн. Мына алып келет посылканда. Швейный цех Кубаныч деп жазып коюптур го комментарийге. Мен кирет деп ойлодум окшойт. Кирбейм, ат двери эмес да бул. Чалыш керек чыгып калат деп. Мол жак экен да, короче. Швейный цех кен. Үстүндө отуруп алып тигишип атат адамдар. Шарак түнү күнү. Берип тамагыңыз таттуу болсун эжеке десем, рахмат деп күлүп коет. Жакшы, эжекелер иштей бергиле. Экономиканы көтөрүш керек. Кыргызстандыктар негизи биз азыр экономиканы көтөрүш үчүн 4 саат эле уктап, 16 саат, 18 саат иштешибиз керек. Жакшы болот. Коэффициент кайнап атыптыр, жамаат. Мыйда кичинекей жалкий коэффициент турат. О, базар жок, 30. Ура! 30 көтөрүлдү коэффициент. Кой. InDrive'дан эле карайлы. Яндекс аман болсун. Так, наоборот, Б точкасы мен жакта экен да, мумкучу алайын десем. А точкасы мен жакта болгондо, ылдыйга түшкөндө болмок.
Қой, мен аяққа түшіп қайра көтерілемін бияққа эле. Рустамчик. Так, Рустам Новгородская 34 дейді. Томскийде жүргенде мен дағы Новгородская деген көчөдө жашачу элем. Бияқта да бар экен да Новгородская. Так, ошондо бул жактан бул жакка барат экен 148 сомго. Нет, не стоит. Эрмек дейт, 5 километр экен расстояниясы. Военно Антоновкага барат экен. Кой, кечирип кой. Пока что нормальный заказ. 315 сом деп койгон экен, 350 предлагать этсем алды. Акбатага барат экенбиз да, бирокчу Акбата алыс. Өлөм кетсин деп алып койдум мен, бир Акбатага бир барып кыдырып келейин деп. Клиентке келип күтүп отурам. Азыр чат. Акбосогого алыска сапар аттанабыз азыр. 350 сомго. Так, заказды завершать еттим. 23 километр 350 сом. Эжеке жаш баласы менен кичинекей ымыркай менен пакет-секеттерин түшүп, сумка-пумкаларын кармап жардамдашып койдум түшүрүшкөнгө. Азыр эми акырын объездной жака карап чыгыш керек. Яндекстен линияга чыгып коюп, так, на Яндекс. Акбата мен асфальт менен келип туруп, асфальт бүтүп калган жеринде келдим да. Асфальт бүткөн жерден бир аз кирдим. Асфальт бүткөн жерден бир аз кирип турам. Могу машинаны пропускать этсем, бул түшүнбөй. Анан эми өтүп атат. Акбатага обзор. Акбата жаңы конушу. Тоже асфальт жагы. Чакс. Так, Бектурга 300 предлагать еттим, албады. Шарга көтөрүлүп кетейин деп. 280 да предлагать этип көрдүм, алган жок. 250гө барганга желание жок шарга. Лучше тут постою. По телефону покопаюсь дегендей. По телефону покопаюсь деп койдум. В телефоне покопаюсь. Акбатан односторонний жолу. Тигил жагында бир односторонний, биягында бир односторонний жол. Бияка дагы бир здание түшүп атат экен. Походу тиги жерге акырын өткөн окшойт эми. Бассайт надо. Бул жак карап түсүп атсаң, бул жактан машина келип атканга технично бияка бурулуп алып кайра сие бересиң. Көрсө биякта жанагы курулуп аткан турбайбы?
Бияктан канализация алып кетип атат экен. Тетиги зданияга походу. Келсем эле чалды азыр. Көрсө бул Акбата 4 жакын эле жерге турбайбы, ё-моё. Фастфудтан чыкканда, конечно, алыска болбойт. Ушул территориядагылар эле заказ берет эмесиндагылар. Так фастфуд эмес, башка жактан чыкканда, шаарга кетишим мүмкүн деген үмүт болмок да. Чалды азыр айттым, буякта турам, уже келдим депчи. Тигилер заказ берген окшойт, тиги суши роллу заказ берген кишилер өздөрү. Бияктын сотрудниги эмес. Яхай, ушуну доставка десе болот. 66 сом деп көрсөтүп турат го. Базар жок, ожиданиясы менен 94 сом чыгыптыр. Жана 66 сомдук деген. Анан 120 сом мен берип койду, чаевой менен. Жакшы клиенттер экен. Рахмат чоң. Кыргызская улица деп 3-9 километр деп көрсөтүп атат. Азыр биз артка бурулабыз да, разворот алып, могу маршрут менен барабыз. Кеттик анда. Шарак шурук деп объезднойдон кетип баратам. Кыргыз көчөсүнө карап. Ушул жол качан оңолот болду экен, объездной, Бүт эле бардык жолдор оңолуп атат. Эң главный жол ушул объездный болуп элек да. Ушул жакты биягына 3 полоса, биягына 3 полоса кылып, хотя бы койсо вообще зым болмок да жолдучу. Кылыш керек буну уже. А так слишком эле пробка болуп кетти бияк күндүзү. Кыргызская улицага бурулдум. Бул жакта сол жактан мүрзөлөр. Мурда Киргизская улица деп жазылат эле картада. Азыр интернетте элдин баары Киргизия эмес, Кыргызстан деп жүрүп баардыгын подъебывать ете берип. Уже Алисадагы Кыргызская улица деп жазып коюптур го, базар жок. Так, посылканы алдым, пакетти. Тияктан бир кыз тосуп алат. Акчасын да өзү төлөйт. Номерин койгом деп баардыгын четко, ясно, конкретно айтты. Клиенттердин баары ушундай болсо, өзү эле номерин койдум, адреси туура, өзү тосуп акчасын төлөп алат деп. Азыр бул жака бурулдум, жатам, олар турат да, подозрительно жол жабыппы дагы. Советскийден бергендей жанагы заправканчан. Что-то слишком подозрительно, да? Өтүп кетип алат дейм. Ёп, твою душу. Жауап экен. Кайсыл жак мен барам? Айыланып, тегеренип жүрүп барам дейм. Азыр аталыш келген бияктан. Советскийге кайра чыгып, башка маршрут менен баш керек. Примерно спланировал маршрут азыр. Яндекстер ошол маршрутты койсо керек. Нере кайра артка мен көрсөтүп атасың? Алиса, не тупи. Өйдөдөгү көчө менен сал. Ал жактан болбой барганга. Энең дурайын. Мына болот экен. Мына айланып могул жака келдим. Бул жерде жол жабык экен. Анан чалсам, бир кыз алды, алып анан аныга түшүндүрүп атканда күйөөсү разговорго аралашты. Анан ушул жерде турам, өйдө жакта бир аз. Бияк жол жабык экен десем, анда кайра Советскийге түшүп, ылый жак менен Тополек жак менен кирсеңер дейт билет. Анан мен Тополек жак менен кайра таптеп түшүрмөк белем. И так жака киргенде жол жабык экен, кайра айланып экинчи жол менен баратам деди. Азыр эски жол пешком эле өтө коем. Чыгыш кыйын болсо силерге айтам азыр. Пешком барып берип салыш керек экен бияктан. Мына маякта монда келесиң. Жол жабык, мына биякта ремонт болуп. Баштан бияк калтырып койдум. Тээ жака барыш керек.
Бияка да асфальт кылып атат окшойт походу. Заодно свежий воздух-то. Прогуляюсь. Кан жүгүртүп. Биягына пешком келсең алдағы эмес дейт го. Кайыңды 101 демке деген 2 адрес бар экен дейт. Анан, короче, мен ошо силер койгон точкага келдим. Десем, биз ошо жака барабыз анда дейт. Же могул жака карап баса бербейсиңерби дейт. Могул жагын каяк, мен могул картадан көрсөткөн жериңерге келдим дедим. Наконец-то өздөрүнүн настоящий адресине келдим. Токой-покойго окшогон жерлерди аралап. Маяктан. Суу агат экен. Могул ворот окшойт, аз чалайынчы. Биягына келип алып чалсаң. Бияктагы эмес, эми кайра жанагы биринчи келген жериңерге келе бербейсиңерби дейт. Биз ошол жака баратабыз дейт. Ой, бля. Давлениянын жаман көтөрдү го могу клиенттер, бля. Аз кайра пиздабайт эч керек. Тияка 400 метр. Жана биринчи пешком басып барган жерим чейин. Андан дальше еще машинага чейин пешком басыш керек, блядь. Басып келе жатсам, тиякта бирөөлөр бирдемке аткылашып атат. Тирби, мылтыкпы, бирдемке. Тир окшойт, скорее всего. Эми дагы бир приключение башталат окшойт, барып эми булар менен атышат окшойм. Үчөө жүрөт мына. Чабышса чабышабыз, атышса атышабыз. Жетип калдым уже. Азыр посылканы берейинчи. Не дейт экен? Мына өздөрү башында заказ точка койгон жерине келип атам да. Тиги жактан, бияктан, ылдый жактан. Калайсың? Силерге белеби? Банк номерин айтып койсуң. 703 Аха. 360 365. Assalamu alaikum. Машина тияктабы? Машина тээ жакта, тиги жол ремонт жабык экен го. Ночной Бишкек болду го. Макул. Аха. Силер да биякабы? Тети көчө жака чыкпайсыңарбы, трасса жака? Жакшы кыз өзү билип эле, хотя бы 200 сом которуп койду. Убакыты көп кетерди депчи. 2 бала менен келиптир эле. Тигилче сөгөйүн дедим эле, баягы башында көрсөткөндөй 134 сом которгон болсочу. Калчылдашып, чабышып, кичине разминка кылып кетмекмин да. Ушунчалык физически активность пешком басып, кан жүгүртүм, кичине чабыш-мабыш спарринг кылып коелу деп. Эми кайра линияга чыгыш керек. Кийинки заказ чыкты, кийинки заказга баратам. Азыр тиги ылдый жакта. Дагы 2 машина кагышып тур. Мордалары жесткий болуп тур. Күнүгө дедим, күнүгө. ДТП көрбөгөн күн жок го. Даже түн жарым. Комментарий. Нужно забрать у курьера и доставить по указанному адресу. Безналичная оплата от двери до двери. Буларды кайга алып барыш керек экен, эми барганда известно будет. По городу бүт жакта гаишниктер турат экен. Солдат, молдат, гаишники. Омон-сомон турдум бе. Эрдогандын келишине даярдык катуу болуп атат экен. Жана солдаттар марш терип деле жүрүшкөн даярданып. Мына бүт
ар бир шакта военныйлар, гаи маилер, филармония район. А так по городу бүт эле жерлеринде почти солдаттар. Эрдоганды тосуп алабыз деп жакшы даярданышат экен, базар жок. Бул жакта деле Кыргызстан менен, бирок тетиги желек кайсыл мамлекеттик эле? Ошол мамлекеттин желеги илинип турат. Бул заказды бердим. 252 сом чыкты. Саат түнкү 3 болду. Яндексте коэффициент жок вообще. Индрайвтан монитор деп койлу. Так, Назима дейт. Бул кыз Индрайвердин постоянный клиенткасы. Көп көрүп калам заказдарын. Так, 12-чи микрорайонго 150 сом деп коюптур. Клиентке чейин бир калсырак экен. Ладно, 170 сом предлагать эткөнүн. Барабанная дробь. Бул эмне ойлонуп атабы? 170 сомго баргысы келбейт атат окшойт походу. Так, бул ким? Биринчи жолу көрүшүм. 150 сомго. Бир аз күтүп тур, бир аз. Башка варианттарын карап коеюн. Клиентке чейин 5-4 километрге, так ценасы нормальный экен, 3,5 километрге. Алина дейт. Обычно балдар кыздардын сүрөтүн коюп алып жана кылышат Индрайвда. Шарящий водительдер алсын депчи заказды. Оценка отличный, стаж опытный, репутация нормальная, частота поездок низкая дейт. Так, вариант деле жок пока. Яндексте тишина. Вариант деле жок, ошон үчүн могу заказды алып койрот окшойбуз. Ладно, Назима, ты меня уговорила. 150 сомго кеттик анда. Айла жок тишинада ушундай. Иштеп туруш керек. Фиксим. Биздин көчөдө дагы майрам болот жакында да кой. 3,5 километрге чейин. Так, азыр 12-чи микрорайонго барабыз, 12-чи микрорайон 9-чу дом экен, Так, азыр. Так, бул кызды тете качтадым. Жанында глобус бар экен как раз. Ичине кирип бирдемке алып жеп албаса, короче, курсак ачып кетти. Жанында биф бургер бар экен, ошого кирип сурап көрөйүнчү. Бирдемке болсо ушул жактан эле бирдемке жеп алыш керек. Питание бүттү. Обед. Эми линияга чыгыш керек кайра. Эми линияга чыгышым керек десем, бензин не тут-то было дейт го. Кече койгон бойдон кое элекмин ошо. Бугандан бери 125 километр жүрдүм. Az заправкага баш керек.
Заправиться. Заправиться надо. Так, вот так нормально, да? Заправочка. Болот. Так, G-Drive ошондо 92 684 болот экен. 10 литр. Исполни мечту с Йока Бейби дейт. Ушул Kia Morning тутуп алып ушу менен доставка кылайынбы? Заказ жок, тишина пока. Тишина кармап отуруп таска чыгып кетти. Анан Якуп рейтинги дагы жаман экен аябай. Аэропортко 470 деп койгон экен, 520 предлагать эттим, мен минимальный 3 варианттын эң аз акчасын предлагать эттим да. Принимать этем, жана тургандан көрө аэропортко барып келели анда. Так, порттун заказын завершили. 520 сом. Жөн жаткандан көрө келип коеюн деп 520 сом болсун даги. А так Яшадан где-то 700 чыкмак азыр без коэффициент. Бирок комиссиясын алып таяк кылганда ошондон эле бир аз эле көп чыгат да. А мен бул жака 150 сом менен бензин кетирсем там калган 370 сом болот дегенде ушундай кылабы. Бесплаткага келебиз. Стоянка. Келип, доставка вряд ли чыгат бияктан. Бирок InDrive'дан заказ карап туруп, короче. InDrive'дан чыгып калышы мүмкүн да. Ил жагына кирип көрөйүнчү, ичкери жагына. Бирок Яндекстен чыгып кетсең, доставкадан чыгарабы, чыгарбайбы? Тип аэропорттун территориясы бар эле го, таксиде. Ошондон чыгарабы, чыгарбайбы? Так, көрөбүз азыр. Доставкада зона мона деген тема жок окшойт. Мына зона деген чийик жок экен да, короче. Мындай белгилер окшойт. Саат 5:34 өттү. Байкаштырабыз. Болбосо эртең мененки покупкалар терип эле кетип калабыз шаарда. Саат 5:54 болду. Яндекстин тишка. InDrive'да да тишка. Ну, Яндекс доставка мененки так чыкпайт бияктан Яндекс доставка. InDrive'да тишка да. Аэропорт сайтына кирип көрөбүз. Так, азыр 5:54 болсо, прибытие дегендерди көрөбүз. 5:42-де приземлиться Москвадан конушуп туруу, 5:42-де. Түрдөн алдыда коноптур. Ошол боюн Москвадан кайра 7:20-да конотурум. 1,5 саат болду. Москва 5:42-де конгондор азыр бир аздан кийин чыгат. Либо ошол Москвадан кармашыбыз мүмкүн. Булар 5:42-де чыкса, алтыларга чыгып калат. Ушундан кармаса болот. Что-то отырганга желание жок болчу. Потом чыгыра алып кетип калсам болчу.
эртең менен жумушка кетип аткам. Жамаат саат 6-дан 15 өттү. Аэропорттон без заказа эле, без ничего эле үйгө жылып кетейин дедим. Если что, попутка алам, если что, албайм. Албай эле жылып кетем, скорее всего, потому что объездной менен эле шаарга жетпей эле объездной менен кетип калдым да үй жака. Ошо бүгүнкү смена ушундай болду. Акыркы заказ аэропорт менен завершать этилди. Азыр итоктолун моел жерге коюп коем. Saat 9'larga чейинки сменаны көрсөтөйүн десем, saat 9'дан 9'га чейин иштеп коеюн деп. Жанагы болбой калат экен, эртең менен врачкамды садикке алып барыш керек да. Ошон үчүн болбой калат экен, 12 сааттык сменаны көрсөтөм деп.